Жаңы окуу сезону башталары менен кыздардын жолук маселеси да көтөрүлүүдө. Жалал-Абад шаарындагы айрым мектептерде бул көйгөй дагы жанданды. Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги мыйзамдаштырылганы менен Билим берүү министрлиги бирдиктүү формага өткөрүү жагын талап кылып келет. Сабакка жоолук салып баруу ушул тапта да талаштуу бойдон турат. Диний көз карашты кубаттаган ата-энелердин кээ бири кыздарынын жоолугун чечтирүүгө макул эмес. Башына оромол оронгон мектеп жашындагы кыздар көп эмес, бирок ар бир мектепте жоолукчан кызды кезиктирүүгө болот. Аларга жетекчилик тарабынан түшүндүрүү иштеринин негизинде мектеп куруусунда жана класстын ичинде хиджабтын ордуна кадимки чепчик кийип олтуруу сунушталган. Жоолугу менен келген окуучу кыздардын көпчүлүгү макул болушкан. Келишет мектепке. Келгенден кийин ичиндеги кичинекей оромол менен гана отурушат. Мектептин коросуна киргенден кийин алар бардык жоолуктарын чечишип, мектептен кетип бараткан мезгилде гана алар жоолуктарын ороонуп алып кетишет. 8 мектепке келгенимден бери чепчик менен отурам. Ошол жылды башында айтып коет бир, ошо болчу. Жүрөбүз ошондо. Буга чейин эч бир мектепте окуучу кыздын башындагы оромолун мажбурлап чечип салуу катталган эмес. Мындай жагдайларда ата-энелер менен кеңешип, атайын жолугушууларды өткөрүп, андан соң маселе жайгарылат. Мугалимдер кантсе да жоолук кийүү эрежелерин мектептин жобосуна жана тартибине түздөө керек деген айтышат. Сотко чейин жеткирбей эле. Бул жерде мугалим деген мугалим жогорку билимдүү, орто билимдүү, акыл эстүү, мектептин директорлору дагы билимдүү, эстүү, ата-энелер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү керек да. Хиджаб бул дин таанымында балагатка толгон кыздарга парыз катары эсептелинет. Ошол себептүү дин таануучулар, диний аалымдар жоолукту чечүү дурус эместигин билдиришет. Кыргызстан светтик өлкө болгону менен жашаган элинин 90%-ын мусулмандар түзгөндүктөн диний маданиятты да бурмалабай кош алып кетүү керектигин эскертип келишет. Өзүнүн кыздарын жылаңачтаган ас келгенсип, өзүнүн аялын жылаңачтаган ас келгенсип, бардыгына бир инсан катары эмес, товар катарында, же болбосо бир мал катарында элдин алдына алып чыгып аткан эркек сөрөйлөр эми мусулмандардын да аялдарын чечиндиргиси келип аткандыгы биздин көп кыжырыбызды кайнатып атат. Ошон үчүн мына ушул проблеманы бүгүн президентибизден тартып, жогорку кеңешибиз, өкмөтүбүз ошол Билим берүү министрлиги бир ойлонуп, анан мусулмандардын пайдасына чечиш керек учур келип калды деп ойлойм. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынан 16-берени эч ким жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этноска таандыгы, туткан дини, курагы, саясий же башка нанымдары, билими, теги, мүлкү же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча кодолонууга алынышы мүмкүн эмес. 32-берени. Биринчи, ар кимге абийир жана дин тутуу эркиндиги кепилденет. Экинчи, ар ким өз алдынча же башкалар менен бирдикте ар кандай динди тутуу же тутпоо укугуна ээ. Үчүнчү, ар ким диндик жана башка ишенимдерди эркин тандоого жана тутууга укуктуу. Төртүнчү, эч ким өзүнүн диндик жана башка ишенимдерин билдирүүгө же алардан баш тартууга мажбурланууга тийиш эмес. Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамынын 3-беренесинде мындай жазылган: Кыргыз Республикасынын жарандарына, жынысына, улутуна, тилине, социалдык жана мүлк абалына, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүнүн чектелгенине, ишинин түрүнө жана мүнөзүнө, дин тутуусуна, саясий жана диний ынанымдарына, жашаган жерине жана башка дагы жагдайларга карабастан билим алууга укуктуу. Дамир Кубанычбеков, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.